Hozir ham 40 borasizlar men gapirgan gapni 40 emasdan bilmadim. Aşağıda bitti umuman tanımayman o adamdı. Bardığı kreditde oturgan adamdır. Esli bulardan ömöçömölөр eger çirip neme olup ketse bularga kim жооп берет, kim төлөп берет ошол kreditlerdi. Mayli biz ziyon ko'rarmiz, $1000, $2000 ziyon ko'rarmiz. 10 yil, 15 yilda uzarmiz u qarzni. Lekin buni narsalarni uvoli ham bor-ku, xudodan ham qo'rqish kerak-da. Shuncha odamni rizqini qirqayotgan odam. Bizde mine Kırgızstan bayıp kettik bize, neme olup kettik, kaza joldu kantip buzabız. Kim ruhsat berет ушуну buzганга? Düşünbey tarafız da. Bu eldi kıynagan kaysı halkalığa düşüp kaldık bile albayız. Eldin var mına iyilap jüröt. Oldumaktığı kayra arkadan tartıp, şu çiritip bir epte bankrot kılıp da bunda çaktık. Bardığının krediti var bu zaten. Bunanı bir ile günde tünde pişirip koyup kettir şakıldarda. Je bas albayız, je gir albayız. Gel öyle tavay bu Jılda öyle nemisler bastırıp gelgen yerler iş oldu da bu. Qurulishni boshlasak, strokani boshlasak, xafa bo'lmanglar deb nima deydi? Предупреждение bo'lish kerak edi. A bo'lgani yo'q u. Bardığı kreditde oturgan adamdır. Esli bulardan ömöçömölөр eger çirip neme olup ketse bularga kim жооп берет, kim төлөп берет ошол kreditlerdi. Gelgendir je al elbese ol tavardı, je biz sat elbese köçeme kaçıp жүрөбүз. Жол таппай. Оштогу ушул атактуу Тешикташ базарынын жолун, анан жол жайынын тротуарларын, арыктарды оңдоп түзөө иштери жүрөт деп атат. Бирок буга şu pazarda işleyen sodagерler keskin karşılığını bildirdi. Antkini alardın şu sodasından önümlük tapkan direşesinde bir top ziyan gelgenini aytıştı. Andan sırtkar joldu, asfaltto işleri жүрөт деп атат. Бирок байкасаңыздар бул жолду таптакыр эч кандай мындай асфальттого муктаж эмес. Жолдун абалы өтө жакшы. Эми буга салыштырмалуу Ошту шаарындагы башка Ленин, Абсамат Масалиев көчөлөрү тартыгы чыгып титилип кеткен. Бирок тилекке каршы мэрия ушул eskiligi жеткен жолдордун ордуна мондай жаңы жолдорду бузуп кайра оңдоп түзөйбүз деп жатышат. Айрым содагерлер мунун аркасында кайсыл бир көпөстөрдү же болбосо ушу байлардын кызыкчылыгы жатышы мүмкүн деген дагы болжомолдорду айтышууда. Биз ошол алдыда базарда иштеген содагерлерден энен маек алдык. Назарыңыздарда ошол маекке бурабыз. Мындан 3 күн мурун Оштогу мөмө жана жер жемиштерин саткан Тешикташ базарына кирүүчү жол жабылып, жол жегинде соода кылгандарда мындан чыгарылган эле. Ага себеп Ленин көчөсүнүн дал ушул бөлүгүндө оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөрү айтылган. Бирок бул иштерге Тешикташ базарында соода кылган соодагерлер нааразычылыгын билдирүүдө. Бул жерде 1, 2, 3, 4, 5 базар болсо, 5 базар болсо, 5 базарда жок дегенде бир 100 адам olsa 500 adam olup kalaba. Bu üstünde ошондой olup kalata, ошончо 500 adamдын 500 көп айланан. Рискысын кыйып атат да. Тургандарчы, 2 3 катар, 4 катар тургандар. Анан бул жерде тоок базарда шарт жок экен. Ал жерде вообще отурушка невозможно. Ана Сымытуда базар. Ал жерге уруксат берилбептир, мэрия өзү уруксат берилбептир. Ал жерде ушундай гап болуп атат, уруксат бул жерге берилбейт экен, болбойт экен. Неге кече өздөрү эшитип барабыз. Ал жердеги частный дептир, ортодо келишим болбой калганбы, түшүнбөй атабыз да. Ушундай болуп атат. Тоок базар болсо ол болбойт. МЧС ал жерге уруксат бербейт, аварий экен, көчүп кетиши мүмкүн экен. Ошол сиздер ара жолду алдыңыз. Ара жолду азыр бардыгы бизнес отур. Президент айткан, бизнесмендерди колдогула, көтөргүлө деген сайын бизди наоборот аркага колдобой аркага кетип атат. Колдомоктугу кайра аркадан тартып şu çiritip bir epte bankrot kılıp atат da bunda çakты. Bardığının krediti var bu жерде. Эми Кудайга шүгүр жакшы иштеп аттык, бар жок жайында болуп атты. Анан келип предупреждение жок. Элди тополоңго салып, бир күнүн ичинде чыккыла деп шагалдарды төгүп, элибизди кыйнаган жерге күйүп атабыз. Бизге хотя бы Bizge Bişkekten jük kelет, başka жактан jük kelет. O машиналарыбызды киргизбей, көчөдөн көчөгө жүрүп, bir taçkiге hem alıp kire албай, ар бела болуп атабыз. Bir taçkinin pulun 700-800 менен төгүп отурабыз азыр. Biz onun пайдасын көрөбүз, же taçкистерге төгүп беребиз. Олорго деле кыйын, олорду деле милиция кармап, кирбейсиңер деп кыйнап атат. Бул элди кыйнаган кайсы алкалга түшүп калдык биле албайбыз. Элдин баары мына ыйлап жүрөт.
Мындагылардын айтымына караганда жол жээгинде лотоктор мындан 2-3 жыл мурун эле коюлган абалы жакшы жаңы лотокторду бузуп кайра эле оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп жаткандыгы түшүнүксүз дешет. Анткени башка аймактарда мындай лотокторго чындап муктаж болгон жерлер турса, жаңы лотокторду бузуп кайра жаңы лоток коебуз дегендиги өзү чоң күмөн жаратат дешет мындагылар. Жол маселеси дегенде, жол маселеси шаарда мындай жол жок азыр. Эгер чынын айтканда шаарда мындай жол жок. Мына уже жолдун тарабына немеге курман жанатып өтөйлү. Жол тешик жамак болмак. А бул жолдо жамак жок. Бул жол болгондо 3 жыл болду. Биз эмне Кыргызстан байып кеттикпи же неме болуп кеттик? Таза жолду кантип бузабыз? Ким уруксат берет ушуну бузганга? Түшүнбөй атабыз да. Ана лотокторубузду дагы 3 жыл мурун коюп кеткен. Мына шагыл тоюп коюптур үстүлөрүнө. Бул дагы жаңы лотоктор. Ашып барса 3 жыл болду. Бул жерде биз эч эл түшүнбөй атат да, эмне кандай ремонт кылып, кандай лоток алмаштырат. Бул эмне деген эме түшүнбөй атабыз. Ошону дагы бир караштырып коюш керек да. Же болбосо ачыгын айтыш керек эле. Бул жерде базар болуп башка жака базар тарайлаган ушака жылды. Келип эле тогой буз жыл деп эле немистер басып келген эле иш болду да бул жерде. Предупреждение жок. Мына 3 күндөн бери сарсанбыз. Каерге барабыз? Бизди ким сурайт? Биз Кыргызстан Садыр Жапаров болгондо өтө сүйүндүк эле, өтө талкой бала. Ушул бизди колдоп атат, элди көтөрүп атат деп. 3 күндөн бери ушуну эмнеге көрбөй атат дейм да. Мына өзүң көрүп турасың, кар. Мынаны бир эле күндө түндө түшүрүп коюп кетиптир шагылдарды. Же баса албайбыз, же кире албайбыз. Бизге милициялар адам киргизбей атат. Жок дегенде бизге машинаны киргизбесе дагы араба менен алып келип адам киргизип койсо, өзүбүздүн базар үстү жабык. Жакшынакай отурган жерлерибиз бар. Жакшы сода кылтат элек. Кече мында вице-мэр Сонунбек Жунусбаев наразы болгон содагерлер менен жолугушуп кеткен. Анда жөө адамдардын кирип чыгуусуна эч кандай тоскоол болбой турганы айтылып, тийиштүү кызматтарга тапшырма берилген эле. Бирок ага карабай вице-мэрдин талабы талаада калган дешет жергиликтүүлөр. Хорошо, бу жерди буусту, оңдоосу, ремонт үчүн жолду чоңойтобуз деп атат. Жолду чоңойбуз, мына ичкерди базарда отурган элдерге эмнеси тийип атат биз түшүнбөй атабыз. Элдер вице-мэр келип айтты, ичкерде отуруп сода кыласыңар деди. Бүгүн болсо уже жолду адамды өткөрбөй, эч кимди өткөрбөй, товарларды өткөрбөй, эч ким өтпөйт деп кайра жаап койду. Ошо элдер жакыртып атат. Мисалы ар бир элде жок дегенде эң кеминде 100 000 сомдон бизнесте 100 000 сомдон отурса, алды 1 миллиондон отурат. Бардыгы кредитте отурган адамдар, эсили булардын мөмө-чөмөлөрү эгер чирип, эме болуп кетсе, буларга ким жооп берет, ким төлөп берет ошол кредиттерди. Ошол жагында мени ойлонуш керек да. Анан кийин ушуну кыйынчылыгын төкпөстөн кече 10 күн боло элек келип налог төгөсүңөр деп налогко мойнубузду салып кетти. Анан биз каяктан төлөйбүз? Патент төгөсүң дейт, налог төгөсүң дейт, ар бирин айтат. Эми ушуга биз кайсы бирине жооп беришибиз керек? Элди ыйлатыш кыйын, болбойт. Элди какшатпасын. Бизге хотя бы биздин өзүбүздүн жолубуздан кичине жол ачып берсин. Мына турган лотоктор 3 жыл, 4 жыл эле болгон, жаңы лотоктор. Буларды жок жерден бузабыз деп барын бузуп шагалды төгүп койду. Туура келбейт да бул. Өзүбүздүн кыргыздарды, өзүбүздүн элди өзүбүз кыйнаганыбыз менен бул кайсы жолго барып биз жетебиз? Ушу менен анан барып буруш жаман нерселер чыгып кетет. Элди эле карап тура албайт. 3 күндөн бери биз какшап жүрөбүз. Бир иш кыла албасак, өзүбүздүн акчабызды ордуна таба албасак, бизге күнүгө товар келип турат, сатышыбыз керек. Келгендер же ала албаса ол товарды, же биз сата албасак көчөмө-көчө качып жүрөбүз. Жол таппай. Не кылышыбыз керек? Ушу суроого жооп берип койсун мэриядагылар. Патентти алат, налогду алат, анан кийин бардыгын айтып тактап кеткен. Эми келип анан ушу тротуарларыңарды, мынандайларды биз андай оңдойбуз деп биздин жолубузду тосуп, шагалды төгүп кетти. Биз азыр ал жерден же жүк киргизе албайбыз, же өзүбүз сода кыла албайбыз. Же милиция киргизбейт адам. Же милиция кирбейт. Милициялардан грубийларын коюп койгон. Келип алып кыйкырып атат бизге, ким эле бир асмандан түшкөндөй. Биз пенсионерка болсога дагы аракет кылып иштеп жүрөбүз эми, Кудайга шүгүр. Ушу эл менен жакшы иштеп, жакшы түшүнүк берип, узагыраактан мындай коюп 1 ай 2 ай айтып деп кетсе, эл ушунчалык чыркырабайт. Көчө-көчөдө кайсы жерден кирип чыгышын билбей, товарын сатышын билбей атат. Бул деген бир кандай түшүнүшүз кыйын болуп калды, өтө жаман абалга түшүп. Биздики 3 саатта ачып берип жок болуп кете турган товар сатабыз. эмне? Эми мөмө жемиш, өрүк, гилас,
Ушундай банандагы bir күнгө чейин турушу мүмкүн. Бирок азыр эми эмне кылышыбыз керек? Кимге барып тактанабыз? Кечээ мурунку мүмкүнлөрүбүздү үйгө апарып келиндерди кайнат десек көрдү турушуп зорго кайнатты. 100 килодон нерсени кайнатышты өзүң ойлоп көр. Мына биз 3 күндөн берки банкротпуз. Ушунча эл. Биздин кредитибиз бар, 10-5тен балдарыбыз бар. Буну ким ойлойт? Базарларыбызды жаап койду. Бир жерде базары жок. Bir gaztar teni bazar жок экен, биз ош байып кетиппиз. Барды частный базарда отурат экен. Ушуга ham шүгүрдө отурсак, мына ушул шүгүрдө ham болуп койду. Соодагерлердин айтымына караганда, бул базарды кала бийлиги эскертүүсүз эле жаап салган. Мэриянын бул аракети базарчыларга бир топ материалдык зыян алып келген. Белгилей кетсек, Тешикташ базарында жалаң мөмө жана жер жемиштер сатылып келген. Учурда тез бузулуучу жемиштер да бышып базарга чыгып жаткан эле. Бирок базарга кирүүчү жолдун жабылганы мындагы сооданын кескин согумдаткан. Мындан улам соодагерлер тез бузулуучу азыктарын сата албай, миллиондогон сомго зыян тартып жаткандыгын айтышууда. Ошондуктан базарга бир уна кирүүчү жол ачып берүүсүн суранышат. Оңдоп түзөө иштери болот. Соодагерлер мондай деп 5-10 күн мурун эскертишти эле. Жок, эскерткен жок. Бир дамбал кийген киши чал келди дагы. Биринчи күндөн жолду тособуз, мына отура турган жериңерди таап алгыла деди. Оны ham 3-4 эле алдында отурган катынга айтты. Одан биз уктук. Мен айттым, мэриядан адам келсе керек эми. Ушунча миңдеген адам иштеп аткан базарды бир чал келип тосуп кой албайт да. Отура берели дедик. Кутто ошол чалдын айтканы болду. Kamida 1 oy bo'lmasa 2 oy reklama qilish kerak-da bu ishda. Bitta odam, bir kun burun kerak. Bitta odam bitta uydan ikkinchi uyga ko'chgani ham bir kun ikki kun yetmaydi aka. Bu hammani tirikchiligi masada bo'lsa, jo'q mal. Sizlarga bunday tayyorlik sizlar kutilmagan yerdan bo'lib qoldi. Kutilmagan yerdan bo'ldi. Mana aka, hozir aytyapman. Bitta odam bitta uydan ikkinchi uyga o'tishidan bir kun yetmaydi. 2 kun ham yetmaydi. U oson emas. Mana bu bozordan Teshitoshdan. Bu necha yillik bozor? 50 yil, 60 yil, 100 yillik ham aytavering. Butun o'sh, bu yoqqa Qorasuv, bu yoqqa Novqotgacha, Alaygacha shu yerdan tovar olsa, qanday ko'chirib yoradi? Oddiy bitta deputat yo prezidentni saylashlik uchun 1 oy, 2 oy tayyorgarlik ko'rishib, reklama edi, televideniya edi, blogerlarni ketyaptimi? Ha, xo'p, yaxshi maqsadda shu yerga ko'chiryapsizlar ekan. 2 oy bez ostanovka reklama ko'chirmaydimi? Mana shu chisloga, iyul oyiga yoki iyun oyini boshidan xalq mashaqa ko'chinglar. Keyin bu yerdan ali biz qurilishni boshlasak, strokani boshlasak, xafa bo'lmanglar deb nima deydi? Предупреждение bo'lish kerak edi. Bo'lgani yo'q u. Bu tovar, mashina emas. Yo'q, uni stroy material taxta yoki reka emas bu. Nega sasiydi? 50 tonna, 100 tonna agar adashmasam O'zbekistondan tovar chiqadi. Bodring, pomidor, u 10 kun 15 kun turadigan tovar emas u. Bir kun 2 kun strogi bor. Uni xalqqa yegizish kerak. Mayli biz ziyon ko'rarmiz, $1000, $2000 ziyon ko'rarmiz. 10 yil 15 yilda uzarmiz u qarzni. Lekin buni narsalarni uvoli ham bor-ku. Xudodan ham qo'rqish kerak-da. Shuncha odam rizqini qirqayotgan odam. Nima emasdi? Kecha hada bo'ldi miting. Intervyu yaptı. Mahada umuman ishlamaydigan bitta odamni u burchakka olib turib intervyu yaptı. Aytayapti, bizga men ko'rdim mana shu intervyuni. Hozir buni ham qirqib yorasizlar men gapirgan gapni, qirqilmaysizlar bilmadim. Ashada bitta umuman men tanimayman u odamni. Hamma shu yerga borsa deyapti, yaxshi bo'ladi. Butun el shuni xohlayapti, yolg'ondan gapirtiryapti hali. Bu yerdagilar zabas. Ana shu odam tanimaydi, mana shu yerda ishlagan emas shu bola. Yolg'ondan nima deydi? Agitatsiya ham shunaqa ketyapti. Ko'chiramiz deyapti. Yashovchilar. Kamida 2 oy, 3 oy ogohlantirdilar, keyin boraylik bu yerga. Demek darrov o'tizdan ko'chirganligini turaman. Eshitgan emasman misol. Достор, мен сіздерге 3 айдан бери Карагай курулуш компаниясын сунуштап келемен. Бул аралыкта эмне өзгөрүлдү? Айтып беремен. Жыл башында А-блоктун 1-кабатында кыш кою иштери башталса, азыркы учурда 8-кабаттан өттү. Ал эми жыл башында Б-блоктун монолит иштери 1-кабатта болсо, азыр болсо 7-кабатка келип калды. Бул арада курулуштун В-блогунун 1-кабаты башталды. Тездик менен куруп жаткан Карагай курулуш компаниясы курулуштун сапатына да өзгөчө көңүл бурду. 5 камералуу, панорамалык, эң бир жогорку сапаттагы терезелер. Ар бир үйгө дал ушундай калың көлөмдөгү Россиянын жогорку сапатындагы эшиктер коюлмакчы. Бул эшиктер узак жылдар бою сиздердин кызматыңыздарда болот. Ош шаарында документтик иштери жайында. Курулушу 1 жылда толугу менен бүтө турган үй алам десеңиз, анда Карагай курулуш компаниясына келиңиз. Толук маалымат алуу үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз.